Кутмандуу кечиңиздер менен биздин ардактуу угармандарыбыз сиздер менен кайрадан ушул сонун күн келип ашар уктуруусунда үн алышып турганыбызга абдан кубанычтабыз. Адаттагыдай эле 1 саат бою кызматыңыздарда психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова. Кутман кеч барыңыздарга. Баарыңыздардын маанайыңыздар жакшы деп үмүттөнөбүз. Дениңиздер сак, аман эсен жолугуп атканыбызга абдан ыраазы болуп турабыз. Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздү баштаардан мурун биздин WhatsApp кызматыбыз, түз эфирибиздин сандарын атап кетели. Бүгүнкү темабызга эгер сиздин сунушуңуз, суроо, пикириңиз, айтор кошумчаңыз болсо, дайым биздин WhatsApp кызматыбыз сиздерди күтүүдө. Ошондой эле андан тышкары психологко карата сурооңуз, жүрөк өйгөн маселеңиз темадан тышкары болсо деле жазсаңыз болот. Биз убакыт таап жооп бергенге сөзсүз түрдө аракет кылабыз жана убакыт табабыз. 91 19 19 сандары түз байланыштыкы болсо, ал эми WhatsApp сандарыбыз 0705 53 16 64. Биз азыр Facebook баракчасында да түз эфирдебиз. Ким Facebook'та бар болсо, ал жактан да кирип комментарийге өзүңүздүн сурооңузду калтырсаңыз болот. Бүгүн бизде адатка айланып калгандай эле психоанализ. Биздин ушул эле Кыргызстандагы, айтор кыскасы бизге кайрылган адамдардын көйгөйлөрүн анализдейбиз да. Албетте бул жерде анонимдүүлүк сакталат, атын айтпайбыз, каяктагы экенин, канча жашта экенин айтпайбыз. Болгону ошол кырдаалды гана айтабыз, туура түшүнгүлө. Анан ошол кырдаалды анализ кылабыз. Андай кырдаал ал эле адамда эмес, бир топ адамда болгондуктан биз ошондой кырдаалдарды алып чыгып, анан психологдун көзү менен карап, изилдеп, чыгуу жолун чогуу тапканга аракет кылабыз. Анан азыр биз көтөргөн темабыз клептомания. Бул кыргыз тилинде колу туткактык, уурдоо, аябагандай уурдоо каалоосу, уурдамайын тура албаган адамдар бар. Бул бала чагынан эле башталат көп учурда, анан чоңойгонго чейин, адам бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин ээрчип барган оору. Бул эми бүгүнкү күндө биз ушу уктуруубуздун алкагында деги эле бул оору менен кимдер көбүрөөк ооруйт? Балдарбы, эркектерби, аялдарбы, кайсы жаштагылар? Бул оорудан айыгууга мүмкүнбү? Себептери эмне? Же таптакыр эле айыкпайбы? Адам өмүр бою эле оору болуп өтөбү? Деги эле оорулук жаратуучунун көз карашында кандай? Мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Сиздин жашооңузда эгер оорулукка кабылган туугандарыңыз бар болуп, ошондон айыккан болсо, жакындарыңызда бар болсо, айтор же өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыз бар болсо, биз менен сөзсүз түрдө байланышып, бөлүшүп кетсеңиз болот. Ошондо биздин бүгүнкү психоанализ, талкуулоо, психологиялык жагынан ушул ар бир кырдаалды алып байкап, чогуу иштешип анализдеп келебиз. Колу туткактык, уурдоо каалоосу өтө чоң каалоо менен ошол ишке баргандар. Негизи биздин бүгүнкү каарманыбыз десек болот деп ойлойм. Эки өспүрүм, бирөөсү кыз 13 жаштагы, экинчи каарман бул 14 жаштагы эркек бала. Байкагандай эле, байкасаңыздар керек, бул өспүрүмдөр. Демек, ушул кол туткактык өспүрүм учурунда башталат. Андан эрте башталышы мүмкүн, ушул мектеп курагында, мектепке барып баштаган учурда. Балдардын арасында көп эле кездешкен учурларды байкап келсек болот. Мен өзүмдүн ошол окуп аткан учурумда, мектепте окуп аткан учурумда, ошо классташтарым арасында да ушундай көйгөйлөр өтүп, ошол көйгөйлөрдү угуп калгандарыбыз эсимде. Мугалим баарыбызды отургузуп алып, анан ушул бүгүн 30 балабы, канча балабыз азыр эсимде жок, балким 3-класста болсо керек, мугалим ушул суроону көтөргөн эле да. Бир баланын, бир кыздын сумкасынан акча жоголуптур. Ал учурда кичирээк эле, мындай эле кичинекей эле акча. Ал учурда Союз учурунда болчу рубль. Анан ошол мынча баланча рубль жоголуптур. Азыр баарыңар деген сумкаңарды чыгарып, эмне бар болсо баардыгын тышына чыгарып туруп, салып туруп, партанын үстүнө анан көргөзгүлө деген ушул окуя эсимде калган экен. Анан билесиздерби, эч ким мындай сен албасаң дагы
бирок ар бирөөнү карап атып ушу мугалимдин тоону эсимде калыптыр. Ар бирөөнү ушундай бир оор маселе көтөрүлгөндөй болуп мага мен алгандай болуп, албасам дагы өзүңдү күнөөлүү сезүү мындай болот го, ушундай абалды эстеп калган экенмин. Биздин ушул эки каарманыбыз ушундай бир оор маселе менен кайрылып калганда ата энеси менен иштешкенге туура келди. Анан ушул кыздын өзү менен сүйлөшүп келгенде аныктап чыкканда бул кыздын ошо уурулукка барганы чоң ушул мен эмне болсо бул акчаны дагы алган учурлар болгон экен. Жана мектепте үйдөн тышкары, үйдүн ичиндеги ушул ачык турган акчаны алып, жана апасынын ачылып турган же жабылып турган сумкасынан алып, анан мектепте дагы өзүнүн классташтарынан ошол чөнтөктөрүнөн ууру кылып алганын угуп алып, ошол маселени анан көтөрүп ата энелерин чакыртып ушундай болуп, анан ушундай көйгөйдү менен келип калгандарын эстеп атам да азыр. Эмне себептерин аныктап чыктык. Бул кыз менен жакшы деңгээлде иштештик. Кудайга шүгүр, мен азыр үмүттөнөм, ал кыз мындай башка бул жолго барган жок, бул уурулукка барбай, ал жакшы өзүн мындай азыр дагы себептерин айтып кеткенде түшүнүктүү болот деп ойлойм угармандарга. Деги эле бул клиптомания өзү кол туткактык, бул психикалык жабыркоо, психическое расстройство деп аныкталат. Анан мономания деп дагы айтылат. Бул негизи Францияда көп кылымдар мурун эле ушул көрүнүштөрүн байкап анан аныктап чыккан экен. Бул эмне дегенде мономания, ошол бир нерсени албай турбайт, бир ошо каалоосу ушунчалык чоң каалоо ичинен жаралганынан барып ошол конкреттүү ошол буюмду алат деп. Буюм бул буюм да болушу мүмкүн, бул акча да болушу мүмкүн. Сөзсүз мынча сан акча эмес, канча болсо ошончо акча. Анан эң кызыктуусу бул алган буюмун көп учурда өзүнө сактагысы келет дагы. Анан эч кимге бербей аны сактап өзүнүн бир жерине катып алып туруп, анан кээ бир учурда ошол баягы эме өтүп кетет го, эйфория деп коебузбу, ошол каалоо өтүп кеткенден кийин бул буюмду бирөөгө кайра белек кылып берип салышы мүмкүн, урдаган адам же ыргытып ийиши мүмкүн, же сатып да жибериши мүмкүн да. Демек бул өзүнө аябай сактап бир өзгөчө, мен үчүн аябай баалуу белек дегендер көп кездешпейт. Демек бул балдардын арасында деп айтып кеттик. Дагы мындай бизди угуп аткан угармандар азыр балким апалар өзүнүн балдарын эстеп алып, кичинекей балдарын карап алып, ой бул менин балам уурулук кылбайлыбы, бул клиптомания деген нерсе жокпу деп суроо берге турган болсоңор, эгерде балаңар мисалы бала бакчага барып, анан ошо бала бакчадан оюнчук алып келсе, бирөөнүн оюнчугун сурабай, ошол эле жерде баары ойноп аткан оюнчукту алып келген болсо, анда бул уурулукка деле кирбейт. Негизи баланы бул кызыкты да, бул оюнчукту мен алып ойногум келди деп түшүндүрүп берип аткан болсо, анда бул уурулук эмес. Болгону биз балага түшүндүрөбүз. Балам, сен муну сурашың керек, эжеңден, ал жакта бала бакчада эжекеңден сурап тур, анан болот десе алсаң болот, болбойт десе анда алып келбегениң туура деп. Бул жактан чочулабай эле коюш керек. Бирок эгерде бала үйдө тыйынды, ачык коюп койгон тыйынды алып айтпай коюп, же дүкөнгө барганда нанга сүткө жибергенде кайра келатып, анан ошо сдачасын кайра кайтып алып келе турган акчасын бербей коюп аткан болсо, атайын же азыраак алып келип аткан болсо, анда бул учурун уже байкап билсек болот да. Анан сөзсүз албетте бала ошол учурда бала так болгонго үйрөнөт. Анан биз андан балага ошол нерселерди тарбия катары айта берсек болот. Бала, мен сага мынча акча бергем, сен калганын мага алып келип сөзсүз тапшырышың керек деп. Анан ачык турган тыйынды биз балага тыюу салба. Эгерде бул эреже да, үй-бүлөдөгү эреже ачык турат, балдар кимге керек болсо, мисалы жол кире алгыла деп биз балдарды ушундай көндүргөнбүз да. Бул жакта дайыма тыйын турат. Силерге керек болсо анда жол кирени ушул жерден алгыла, же нан продукты биз жокто срочно алам деген керек болсо, мына тыйын ушул жерде турат. Бирок кайра алып келип эмесин кайра кайтып койгула, сдачасын салып койгула деп. Демек клиптомания бул психикалык жабыркоо.
адам өзүн контролдой албайт. Ошол 13 жаштагы кыз эмнени алган, апасынын сумкасынан, анан мектепте өзүнүн ошол классташтарынан чөнтөктөрүнөн илинип турган буюмдардын арасынан же жанакы гардеробуна барго, балдар пальтолорун илген жерде, ошол жерден тыйындарын урдаган. Анан ал тыйынга, билесиздерби, ал тыйынды алып өзүнө жагымдуу нерселерди сатып алчу экен да бул кыз. Мисалы бир сувенир же столго кое турган бир нерселер. Бирок эң кызыктуусу, бул кыз бир кыйналган, колунда жок үйлөдө эмес, тескерисинче бар, колунда бар үй-бүлөдө апасы, атасы абдан мындай материалдуу жагынан жакшы деңгээлде жашаган адамдардын үй-бүлөсүнөн чыгып атат да. Анан биз чыгып аныктап суроо берип, бул терапия аркылуу анализ кылып туруп иштештик бул кыз менен. 13 жаштагы кыз, өспүрүм, билесиздерби, эмне үчүн ошол акча урдап, анан буюмдарды сатып алчу. Аны алып келип өзүнүн бөлмөсүнө коюп койчу. Ошо бөлмөсүнө коюп койгондо столдун үстүнө коюп, ал буюмду карап турганда, мисалы өзгөчө күзгү же бир сувенир, мындай бир жасалган, азыр дүкөндөрдө көп эле буюмдар сатылып атпайбы, ошол эле бир өзгөчө бир аябай укмуш деле буюм эмес, бирок ошону коюп алганда өзүн кадимкидей суроо бергенде, мен өзүмдү өзгөчө сонун сезчүмүн деп жооп бергенине карата иштешип келгенде, акыры эмне болуп чыгып атат, кыз ата-энеси менен, өзгөчө атасы менен мамилеси жок экенин аныкталды да. Атасынын кучагына, атасынын жакшы сөзүнө, атасынын мындай кызына болгон назик мамилесине муктаж болгон кыз, убакытка, ал менен чогуу убакыт өткөрүүгө муктаж болгон кыз ошол өзүнүн ички дүйнөсүн, ички ошол жан дүйнөсүн жана ички идишин толтурбаган үчүн уурулукка барганын аныкталып чыкты да. Анан терапиянын жүрүшүндө биз ошол атасы менен апасы менен иштешип, анан атасы кызга көңүл буруп, Кудайга шүгүр, жакшы түшүнгөн ата экен, түшүнгөн апасы алып келген бул кызды. Анан атасы көңүл буруп баштаганда кыз кубаныч аларын, ошол буюмду караганда мен кубаныч алам деди да. Сейил, кубаныч алам. Ошол буюмду көргөндө мен качан бүт процессти айтып келгенде, акырында буюмду колума алып ошол алдыма карап отурганда мен кубаныч алам деп. Демек, билесиздерби, бул кыз сүйүү албагандыктан, ата-энесинен ошол керектүү сөздөрдү уга албагандыктан, ал ошол кубаныч, эгерде мен, дейт, ошол жакшы сөз уксам, мактоо сөзүн уксам, ата-энемдин жакшы назик сөзүн угуп мени кучакташса, анда мен кубаныч алам деп атат да. Мен кубаныч алам, ошондой кылганда гана кубаныч аларын түшүндүрүп атат да кыз. Демек, бул кубанычты мындай керектүү, нормалдуу, жүрөктөн чыга турган ата-энесинен муктаж болгон кубанычты башка процесс, жанакындай урдоо аркылуу өзүнө кубаныч ала тургандай. Кубанычты башка жактан, туура эмес жол менен алуу жолдорун айласы кеткендиктен, ата-эне бере албагандыктан. Ооба, бул абдан ушундай өзгөчө мындай бир балдардын жашоосунда болуп аткан көрүнүш болуп атпайбы? Анан мен ойлойм, азыркы күндө кыз менен иштөө болду. Ал өзүн жакшы сезип, атасы менен жакшы мамиледе. Мен эми үмүттөнөм, бул кыз башка бул ишке барбайт деп. Анан негизи өспүрүм учурунда коюп таштабаса бул клиптоманияны, анда кийин чоңойгондо бул күчөп чоңураак буюмдарга, чоңураак нерсеге өтө башташы мүмкүн. Анткени бул контролсуз, өзүн контролдой албаган учурда. Анан экинчи дагы ошол 14 жашта баланы айтып кетким келип атат. Такыр башка үй-бүлө, башка материалдуу жагынан жетишпеген үй-бүлө, камсыз боло албайт, жетишпеген үй-бүлө, бул 5-6 баланын бир улусу. Анан бул балага, билесиздер, телефон алгысы келген, кадимкидей эле башка балдардай телефон көтөргүсү келген, телефону эски болгон үчүн аны көрсөткүсү келбей, уялуу мындай сезимдер болгон үчүн, анан өзүнүн мындай өзү жакшы кийим кие албай, жаңы кийим кие албай, ата-энеси колунан келбейт экен, аны алып бергенге, эми
эми мындай баягы түгөл бирок бүгүнкү күндө өспүрүмдөр кийген кийим болбогондуктан эскирээк балким мындай кийим кийип келген үчүн ошо баланы кадимкидей шылдыңдап, бала ошо шылдыңдаганды угуп башка балдардын, кыздардын мектепке баргысы да келбей анан жанакындай уурулукка барат да, акча бир кыздын сумкасынан акча уурдап алып, ал акчага өзүнө куртка алат. Ошол балдар кийген кадимкидей эле окшош куртка кийгиси келип ошону ал демек оору эмес деп айтсак болот да, клептомания эмес бул, клептоманияга мындай бул кадимкидей эле уурулук да, анткени уурулук, анткени бир эле жолу болгон. Анан бул бала сатып алып, ошол эмеге сатып алып, анан мындай орусча искушение дейт го, ошол элестетип туруп, мен эгерде ошол акчам болсо мен мындай куртка сатып алмакмын деп өзүнө ушул аркылуу кам көрүү сыяктуу да. Балдар менен теңдешүү, өзүнүн бир ошол куртканы кийүү аркылуу достордун арасында өзүнүн ордун табуу, басынбай жүрүү максатында уурдаган экен да. Негизи клептомания бул биз бир-эки жолу ушу Узар эже жогоруда санап кеткен, мисалы могу экинчи ситуациясында кырдаалында бир-эки жолку уурулукту клептомания деп атабашыбыз керек. Бул кадимки эле уурулук, бирок анын артында мотив эмне түрткү болгон анализдеп көрсөк болот. Ал эми клептомания бул деген жана адам жеңе албайт да. Демек адам көргөн жеринен, мен ушундай да уккам, керек болсо ал өзүнүн үйүндө жүрүп, эгер бир жакка барбай калса өзүнүн буюмдарын деп чөнтөгүнө сала коюп анан канааттанышат экен да. Аябай таң калгам. Анан менин практикамда дагы эки апага айрылган, бирөөнүкү кыз бала, бирөөнүкү уул бала ушул бир жерден бир нерсени уурдап келип атат деп анан иштешип, кызы менен жолугуп сүйлөшүп, анан апасы менен атайын бир аныкы чын эле оору экенин аныктаганбыз, клептомания экенин. Анан апасы менен отуруп алып туруп, кадимкидей стратегия, кандай кылып жардам бере алат апасы, кантип алдын алса болот, кантип баягы азгырык боло турган. Мисалы апасы акчаны катпайт экен, тош келди жерге эле ачык таштап коет экен. Мисалы ошол нерселерди азайтканга, анан кызын класста мугалим менен сүйлөшүп алып жалгыз калтырбаганга аракет кылып, ушундай бир кызга жардам иретинде чоңдордун кандай салым кыла алат, мына ошонун баардыгын чогулуп жазып чыкканбыз да. Анан негизи эле баланын уурулугуна, клептомания болгондуктан биз азыр бала кезден баштап атабыз. Баланын уурулугуна ата эне ар кандай мамиле кылат, же баланы тыят, же болбосо анын адатын токтотууга аракет кылат, бир аябай чоң бир трагедия катары кабыл алат, же болбосо кээ бир ата энелер баланын уурдаганын такыр эле тоотпойт эле, эчтеке болбогондой көргөзүп коет да. Жаңы эле биз жолдо келатып бир айым менен ушул эмне бүгүн радиодо эмне тема көтөрөсүңөр деп калды. Анан клептомания десем, биз бир башка өлкөгө көчүп барганда дейт, биздин үйдөн аябай көп буюмдар жоголуп баштады дейт. Таппай калабыз. Анан бир күнү эле бир тааныш, бир туугандарыбыздын үйүнө барсак эле анын аш бөлмөсүндө биздин үйдө жоголгон буюмдардын баары жакшынакай болуп тизилип туруптур дейт да. Биз көрүп эле эмне дээрибизди билбей, эгер бул биздики ким алып кетти десек, алар менен мамилебизди бузуп алмакпыз. Анан көрүп эле аябай мындай мындай кызыктай, ыңгайсыз абалда калдык дейт да. Анан ошол жерде мен дароо эмне анын кызы уурдап келгенде ата энеси кандай реакция кылган десем, ошо биз дагы аябай таң калдык. Аны билбейм, же балким кызы уурдап келгенин айтпай эле кайсы бир башка жолдор менен түшүндүргөнбү, биз билбейбиз, бирок мындай ушундай турганын көрүп аябай таң калдык дейт да. Анан кээде ата энелер уурулук бул жаман экендигин балага түшүндүргөндөн зеригип, алып келген буюмдарын эми бул кымбат деле эмес да, эми болор болбос буюм экен, эми бир кружка экен, бир куурчак экен деп маани бербей коюшу мүмкүн да. Анан мен өзүм бала чагымды дагы бир апам аябай эстеп айтып берет, бирок мен өзүмдүн эсимде жок да, балким менин көмүскө сезимимде бардыр. Кичинекейиңде дейт, бир маалда эле кошунаныкына калтырып кеткем дейт. Анан бир маалда эле уктап калыптырсың, барсам анан көтөрүп келип жаткырсам эле аябай лак чыттанды дейт, жана тырмак бойгончу. Эмне эле болуп атат деп карасам, чөнтөгүңө оозу чала бурап туруп бир лакты салып алыпсың, тырмактарыңды боепсуң дейт. Анан ал лак болсо куюлуп чөнтөгүңө төгүлүп атыптыр дейт.
анан алып койдум дейт да, анан эртеси анан аябагандай катуу сүйлөшкөм сени менен, жазалагам дейт да, бирок менин эсимде жок ал учурда. Мен ойлосом негизи 5 жашка чейинки балдар, 4-5 жашка чейинки балдар бир нерсени алып ала турган болсо, мен ошо как раз 4-5 жашым экен да, ата эне аны чыныгы уурулук катары көрбөшү керек экен. Бул жерде бала али меники сеники дегенди өздөштүрө элек курак экен да. Бул бирөөнүкү албаш керек деген жана сиз айтып кеткендей бул менчик чектерин өздөштүрө элек бала экен да. Анан өзүндөгү каалоону башкара албай, жана сиз айткандай мага жагып калды ала берейинчи деген сыяктуу алып кетип калат экен да. Анан ата эне муну кээде уурулук катары көрүп катуу жазалап коюшу мүмкүн экен. Тек гана дейт ата энелер балдарына түшүндүрүп, алып алган буюмун чогуу жетелеп барып, мисалы жана менин бир тааныш эже айткандай дебедимби, мисалы ошонун ата энеси каяктан алдың, жүр алып барып берели деп. Буну алганга болбойт, эмкиде алгың келсе ошондон сура же менден сурасаң болот, же болбосо биз ушуга окшошун дүкөндөн издеп көрсөк болот деген сыяктуу көбүрөөк иштешсек болот экен да. Анан эч качан балдар ошондой өзүнүн каалоосун башкара албай көтөрүп келген болсо, дароо ата энелердин бир катачылыгы бар экен, уру деген атка атты илип коет экенбиз да. Уурусуң сен, уурусуң депчи. Жок, бул дагы ата эненин аябай чоң катачылыгы. Эгер балада уурдап алганын туюп уялуу сезими пайда болсо, баланы басынтпай эле, ага тим эле узун лекция окубай эле буюмдун кожоюнуна канчалык жаман болуп жатканы тууралуу бир аз ой бөлүшүп, анан кел балам эртең алып барып бергенге аракет кылалы. Анан жанагы эмеге да токтолуп кетпедиңизби, акча уурдоого. Ошо акча уурдап жатканда дагы дароо эле менин балам кол туткак турбайбы, бул психологиялык жактан бузулган бала турбайбы дебей эле, бала эмне үчүн акча алып атат, анализдеп изилдеп көргөнгө эң биринчи кадам ошол болуш керек экен да. Анан балким мисалы практикада дагы мындай окуя болгондо, бир бала үйүнөн акча ала берет, анан ата энеси аны аябай ууру болуп чыкты, эмне кылабыз деп, бирок жыйынтыгында жана сиз айткандай, сиз куртка жөнүндө мисал алган, ал байкуш бала болсо акча алат экен дагы, мектепке баратканда дүкөнгө кирип анан майда чүйдө таттууларды алып, анан классташтарына таратып берчү экен. Ал таратып берсе аны менен ойношот, кичирээк балдар да, башталгыч класс. Ал таттуу алып келбесе, аны бөлүп коюшат. Анан ал байкуш бала ошол социумга аралашыш үчүн үйдөн акча алганга мажбур болгон экен да. Анан бул жерде ата эне демек бул уурулук эмес деп туура түшүндүрүп, анан ошо балдарга мисалы балдарга үйдө майрам өткөрүп же класска бир атайын майрам кылып, балдардын мамилесин жакындатканга, башка жол менен жакындатканга аракет кылуусу абзел экен да. Биздин ардактуу угармандар, бүгүн биз балким сиз үчүн бир тааныш эмес, алыс теманы сөз кылып аткандырбыз, клиптоманиясы эмне айнанайын Кудай сактасын деп аткандырсыз угуп, бирок чындыгында бул нерсе кездешет. Чоңдордун арасында узар эже статистика боюнча 5% түзөт экен клиптомания менен ооругандар, а балдардын арасында көбүрөөк экен да. Демек бул эмнеден кабар берет? Бул айыкса болоорунан, бирок ата эненин жардамы өтө маанилүү. Ардактуу угармандар, бул үй бүлөлүк окей радиосунда, Ашар уктуруусунда психологдор бүгүн бизге аябагандай көп кайрылуулар болгондуктан, балам уурдап атат, кызым уурдап атат дегендиктен ушул теманы анан Узар эженин практикасында да, менин практикамда да ушул көйгөй көп кездешип актуалдуу болуп аткандыктан ушул колу туткактык деген теманы алып чыгууну туура көрдүк. Сиздин жашооңузда жок болбосо бул маалыматты куржунга салып коюңуз. Анан сөзсүз түрдө сиздин курбуларыңызда, тууган тушкандарыңызда кездешип калса, бул көйгөй сиз бөлүшө аласыз, куржундан алып чыгып, мен ушундай радио передача уктум эле дегендей болуп. Бүгүнкү темадан сырткары деле өзүңүздүн бир сурооңуз болсо, жүрөгү өйгөн маселеңиз болсо, WhatsAppка жазыңыз 0705 53 16 64, же болбосо биздин линиябыз бош 91 19 19 сандары аркылуу чыксаңыз болот. Facebook баракчасында дагы азыр төз эфирдебиз. Музыкалык тыныгуу, андан соң сөзүбүздү улантабыз.
Үй бүлөлүк окей радиосунда шаар уктуруусу жаңырууда сиздер менен психологдор мен Сейил жана кесиптешим Узар эже сиздер менен дагы жарым саат бирге болобуз. Андыктан сизде сонун убактыңыз бар. Жарым сааттын ичинде жүрөгү өйгөн сурооңузду же болбосо бүгүнкү тема боюнча пикириңизди жазып жиберсеңиз болот. 0705 53 16 64 сандары WhatsApp кызматы, түз байланыштыкы 91 19 19. Эми акырындык менен кантип деги эле мындан айыкса болот, айыкканга мүмкүнбү, айта кетсек. Биз клиптомания экени аныкталган кийин кадимкидей эле ошо кол туткактык, урдуу калуусун токтото албаган ошол учурда импульс деген сөз туура келет го дейм. Сигнал, импульсивдүүлүк, бул акылдын эмес, каалоонун, кичине жалпак тил менен каалоого башкарылат, акылга эмес, каалоого башкарылганда бул импульсивдүүлүк. Мисалы ошо эле тамеки тарткан же ичкилик менен алек болгон, ошо ичкилик акылынан түшүнөт, ташташ керек деп кайра эле адатка ичип алат. Адат деп айтсак да болот да, адатка айланып кеткенде анан ошол замат каалоо келет дагы, ой келет дагы, анан ошол ойдун үстүндө мындай токтотуп, өзүн ойлонуп, анализ кылып, мындай атайын аң сезим менен баарын түшүнүп иш кылбайт бул адам барып ошол сөзсүз максатына жетүү максаты менен мындай өзү алек болот да. Диагностика коюлган кийин, кылынган кийин, бул аныкталган кийин клиптомания деп, анда биз кандай кылып ушул адамга жардам берсе болот? Негизинен когнитивная терапия деген бар. Бул ой менен иштөө. Ошол эмне себептен урулукка баргысы келет, жанакы үйдө 13 жаштагы кыз менен иштегендей эле ошол учурда өзүн кандай сезет, эмнеге барды, балким бир себептердин бирөөсү бул өч алуу дегенге да кирет да. Өч алуу. Мен өч алдым, анткени мен кааладым, анткени атам мени өткөндө уруп таштаган, кол көтөргөн, ошон үчүн атамдын буюмун алып атайын бирөөгө сатып салдым, же сатып алып эмеле урдап алып барып ыргытып келдим, ал эми таппайт. Бул өч алууга да кирет, агрессивдүү формада, анткени атасына кадимкидей эле каршылыгын көрсөтүү. Ошондо албетте себеп эмнеде экен, көйгөй эмнеде жатат, аны түшүнсөк болот. Атасы баласы менен же кызы менен сөзсүз улуу адам катары, ата катары бир аракет кылып, кадамдарды жасап, баласы менен бул суроонун үстүндө иштеп чечип алган абдан жакшы да. Ал бул негизи бул күчөп да кетиши мүмкүн, башка форма айланып кетиши мүмкүн. Анан биз ошол өч алуунун максат же себеби өч алуу экенин билген соң биз бул адам менен кандай иштесек болот, ошол фокусту өч алуудан башка нерсеге бурсак болот да. Атасы менен иштешкенде, эгерде атасы дагы деле укпай, ошол эле кылган иштерин ошо баласына каршы кылып, ого бетер ал да өчөшүп, ал дагы өч алып аткан болсо, алган сайын, бала алган сайын, буюмду алган сайын, акчаны алган сайын сабап койдурам деп туруп, чаап, сабап, улам мындай анын баалуулуктарын жерге таштап дегендей жаман сөздөр менен айтып, сен ошол урусуң, өмүр бою уру болуп калып каласың, жана башка ушундай сөздөр менен ага кайрылып айта бергендиктен бала ого бетер же кыз күчөйт. Анан бул мындай түгөнбөгөн, токтобогон процесс болуп айланышы мүмкүн. Ошол себептен албетте улуу адамдар менен, үй бүлөдө кимдер менен жашап атат, бул өспүрүм же бала, ошол нерсени дагы биз сөзсүз аныктап кетебиз да. Анан ошол момент импульсивдүү деп атпайбызбы? Демек ошол аң сезими менен башкара албайт өзүн. Демек ошол эле каалоону башкара албагандыктан импульсивдүү түрдө бул эмеге да алып келет да. Кээде бул жанакындай тынчсыздануу менен да байланышып кетет. Чувство тревоги. Мен качан, мисалы, кээ бир адамдар бул пищевая зависимость деп коет го, аябай өздөрүн бир коркунуч келгенде, же бир ыңгайсыздык жаралганда, же уялуу сезим болгондо, же мындай бир жакшы мындай
кандай бир кабар укканда десек, ушундай бир тынчсыздануу башталганда дароо барып бир нерсе жеп, бир нерсе ичип калыш керек деген сыяктуу ушундай өзүн ошого көндүргөндө ушул сыяктуу эле барып мен бир нерсени урдайм, балким керексиз эле буюм, өзүнүн үйүндө эле бир буюм болгону аны алып туруп сөз барып өзүнүн бөлмөсүнө катып коет дегендей. Ошондой импульсивдүү нерсени биз фокусун башкага бурганыбыз жакшы да. Ошол момент сен алгың келип атканда фокусту башка жака бурабыз. Анын ордуна сен өзүң барып эшикке барып терең мисалы дем алып башка нерсеге фокусту буруп, ал сенин атаң сени ушинтип ушундай сөз менен айтканда сен сөзсүз ошол баягы эле өзү түзүп алган жол менен эмес, ошол бара турган ишке эмес, бирок башка жака фокусту бурсак, мисалы ошол атаңды туура кабыл алуу, эмне себептен атаңа сен ушундай жооп берип атасың. Кыскасы бул мындай абдан олуттуу иш. Ошол адам менен клиптомания менен алек болгон адамга көңүл буруп, терең аныктап, анализдеген абдан жакшы болот. Бул нерседен айыкса болот, бирок бир канча мисалы психолог менен психотерапевт менен иштеген кийин деле бир канча сессия, консультациядан кийин сөзсүз мындай гарантия бере албайбыз. Ошол нерсени таштайт, болду, балаңар толук айыгат деп. Эгерде бул ата энеси жардам бербесе, улуу адамдар тараптан ага мындай көмөк көрсөтүп, ага көңүл буруп, өздөрүн өзгөртүп, балага болгон, кызга болгон туура мамилени ар дайым мындай дайыма бир эле күн эмес, түшүндүк, анда ошондой кылыш керек экен деп, бирок өздөрү менен ошол үйдүн ичинде атмосфераны жакшыртпаса, анда бул бала же кыз кайра эле ошол нерсеге барышы мүмкүн. Медикамент менен, дары менен эч кандай бул тиешеси деле жок, ал дарыланбайт болгону ошондой сөз менен аракет кылып, иш аракеттерди жасап, анан ага жакшы көңүл буруу, анан фокусту башка нерсеге буруу, мисалы анын баалуулуктарына. Ал бала кандай бала, кыз кандай кыз, эмнелерди жасай алат, мунтсуз жашаса болобу, же сөзсүз ошо уруу кылганда гана ушу менен эле өзүн жакшы сезип калабы, атасына ушундай жол менен гана жооп бериш керекпи деген сыяктуу биз бир канча суроо берип туруп, анан ошону аныктап чыгып, жаңы ой жаратабыз. Жаңы мурунку ойлорду мен эч кимге кереги жокмун, ошон үчүн мен урдасам гана мен өзүмө көңүл бурам. Бул фиктивдүү максаттар деп коебуз го, фиктивный цель. Ошонун бирөөсү өзүнө көңүл буруу. Негизи балдар кичинекей бала деле өзүнө көңүл буруш үчүн ата эненин, апасынын, ар жакта телефон чукулап кечке отурган апасынын көңүлүн буруш үчүн кээ бир учурда жыгылып да кетет, кыйкырып да жиберет, бир нерсени төгүп салат, кээде ооруп калганга чейин барат. Анткени ага кандай жол менен болбосун көңүл буруу аябай зарыл болуп атат. Апасынын көңүлүнө, апасынын сүйүүсүнө абдан муктаж болгон учурда. Ошон үчүн бул жерден бардыгын аныктап, байкап чыгыш керек да. Негизи бул терең иштөө, терең анализ, бирок жакшы деңгээлде иштесе, жардам берсе болот. Демек, мындай жыйынтыктап айтканда, баланын уурдаганынын аркасында эмне жатат, эмне максат менен уурдап атат, эмне ошол уурлук менен эмнеге жеткиси келип, эмнени ата энесине жеткире албай атат, анализ кылып көрсөңөр болот. Анан кээ бирде балдар өзүнө карата болгон ишенимди өстүрүү үчүн да уурдашат да. Биринчи себебин айтып, анан чыгуу жолун айтып берсек деп атам да. Анан ошол жерде мисалы кээ бир балдар уурулук аркылуу өзүнүн акылдуу, таптыкыч, шамдагай экендигин көрсөтүп, анан ошого тим эле бир дерделеңдеп, мына көрдүңөрбү, мен кандай бир ушундай шамдагайлык менен, кандай тапкычтык менен, кандай кыйынбекен менен уурдап атам дегенди көрсөтүп, өзүнө болгон ишенимди, өзүнө болгон бааны көрсөтүш үчүн дагы ушул нерсеге барышат экен да. Демек, бул учурда коррекция кандай болуп калат? Демек, баланын бул күчтүү жактары, бул сонун акылдуулук, тапкычтык, шамдагайлык, албетте куулук бул жакшы нерсе деп айта албайбыз, бирок мунун тапкычтык, шамдагайлыгын жаңы эле Оза эже айтып кеткен, башка жака жумшаганга,
уурулукка эмес, башка бир жакка жумшап, анан ошол жерден ийгиликке жеткенин баса белгилеп, кандай тапкычтык менен, мисалы муну кандай аябай тапкычсың го, сонун жасап коюп турсуң деп, мисалы бирдеке жасап койсо, шыктандыруу аркылуу баягы баланын болгон ишенимин уурулук аркылуу эмес, башка нерсе аркылуу толуктаганга ата эне жардам бериши керек. Анан дагы эмне, жанагы көңүл буруу жетишпей атса, демек болушунча көңүл буруш керек. Өч алып атса, демек аябай ойлонуп, сөзсүз түрдө ата эне атайын адиске, психологдун жардамына кайрылып, анан ошо атайын адистин менен биргелешип иштеп, бул оорудан айыктырса болот баланы. Дагы кандай коррекциялар бар? Кээде дагы бир нерсени окудум мен, бул теманы изилдеп атыпчы, кээде балдар жалгыз сезгендиктен дагы дейт, өздөрүн таң калыштуу да, өзүнүн жалгыздыгына каршы төңкөрүш деп да айтышат экен да, клептоманияны. Аябай мага ушул нерсе кызык болду. Бул көрүнүш көбүнчө кайсы учурда болот экен? Баланын атасы же апасы башка адам менен жаңы турмуш курганда кездешет экен. Мисалы өгөй ата, өгөй апа пайда болгондо жашоосундачы, анан жаңы үй бүлө, жаңы адамдар, жаңы талаптар, анан ата энесинин көп убактысын алгандыктан балага жаңы эле айтып кеткен ошо көңүл бөлүүнүн сапаты начарлагандыктан убактысы жетпей балага, анткени турмушка чыкты да, анан бул абалдан чыгуунун бирден бир жолу эме экен, баланын жалгыздыгын сездирбөө экен. Эгер анализ кылып көрсө, психологко келген бир жери жакшы, качан башталды деп сурайбыз, качан башталды? Баланын жашоосунда бир мындай аябай бир кескин өзгөрүү болду беле дегенде, балким айтыш мүмкүн, мен турмушка чыккам деп, турмушка чыккам, анан эле бир жылдан кийин төрөгөм, инисин төрөгөм, башка атадан, анан ошондон баштап эле балам уурдап баштаптыр деген кеп болуп калса, анда демек ошол учурдан баштап бала өзүн жалгыз сезип, анан бала өзүнө тиешелүү буюмдарды, муктаждыгын канааттандыруу үчүн тиешелүү эмес буюмдарды ала баштайт экен дагы. Демек бул учурда көңүл буруш керек. Анан дагы бир кеңеш берилет экен, баланын жеке муктаждыктарын аябай толуктап туруш керек экен. Эмнең жок, эмнең жетишпейт. Мисалы жана курткасы жетишпегенди урлады да сиздин эмеде, кырдаалда. Демек куртканы алып берип койгонго, же болбосо издештирип, айланайын, акчам жетпей атат, кимдин чак келбей калган, жаңы эле, негизи бала бат өсүп, кээ бир көп эле курткалар жаңы боюнча эле калып калат, издештирсе чыгат. Кээде алып бергенге, мисалы менин жашоомдо деле болгон, балдарыма алып бербегенге мүмкүнчүлүк болгондо мен уялбай эле менден чоңураак балдары барларга, мына мен узар эжеге чалчумун, мен балам ушундай жок болуп атат, сиздин балдарыңыздыкы жок беле, чак келбей калган дегенде, сөзсүз чыгат, мындай турат үйдө, кийгизип көрөйүнчү деп, анан кийгизип көрсө эле бала күн санап өсөт да, өспүрүмдөр. Ошентип уялбай эле сурап, алып берип, баланын муктаждыгын толуктаңыздар. Бир суроо жаралып атат да Сейил менде. Жанакы бир баланы эстеп кеттиң го. Акчасына балдарга эмне татып алып берип, кетип баратканда мектепке, анан баарына таратып бергенде, бул бала жакшы дос болуп деген социумга ошол аралашып кетти да. Азаматсың, рахмат, ой, сен аябай жакшы бала экенсиң, баарыбызга бердиң деген сөздү угат да. Бул негизи бул акталса болобу, муну эмес, цель оправдывает средства. Жок, актагаш, албетте актабаш керек. Кээ ата энелер айтышы мүмкүн, эми жакшы эле иш кылып атпайбы, мен көп болсо үйдөн бир тыйын алыптыр, ал тыйынды бул акыркы акча эмес, кенен жашап атабыз деппи. Бунун баары да ата эненин кайдыгерлиги десе болот да. Бул өтө, бул азыр майда чүйдө тыйын болуп атканы менен биз көз жумуп койсок, бул качандыр бир кезде, жанагы сиз бир кырдаалды ушу перерыв, азыр биз ыр угуп атканда айтып калдыңыз го, түрмөгө чейин түшүп, ошоктан аябай улам күчөп отуруп, улам түшүп атып, апасы кайгырып атып, анан кайтыш болуп кеткен, баласына сарсанаа болуп атып. Негизи баланын санасы эненин эң чоң кайгысы, анан ошо санаркап атып көп энелер ден соолугунан ажырап, анан эртеге көз жумуп атпайбы. Ошондуктан көз жазымда калтырбайбыз албетте. Демек бул ой азамат балам, мына ушинтип эле мейли, жакшы, эчтеке болбойт, алып койсоң, тыйынды алган турбайсың, мейли эми.
дей турган болсок, бул негизи уурулук, бул күнөө. Клептомания дейбизби, башка термин менен атайбызбы, бул күнөө. Бирөөнүн буюмун алып келүү, бирөөнүн буюмуна кызыгуу керек болсо, көз артуу, кызыгуу, ошол максатка жетүү, пландарды түзүү, мунун баарын биз бир эле сөз менен айтабыз. Ооба, ички дүйнөсүн талкалай турган, анан эмнени сепсе ошону орот деген эле акыры ошол менен бүтүшү мүмкүн. Ооба, эң туура баса белгилеп кеттиңиз. Актануу болбойт эч кандай, бул күн биз эми психологдор катары бул деструктивдүү жүрүм турум деп атсак болот, бирок башка жагынан алганда бул кадимкидей эле жаратуучуга жакпаган, адамдарга жакпаган, адамды талкалай турган нерсе, көрүнүш. Кандайсыздар дейт Мирлан, үнүңүздөрдү укканыма кубанычтамын дейт. Биздин Мирлан экен. Кандайсыз? Биздин Мирлан дедим го. Биздин угуучубуз, азыр дагы окуп көрөйчү. Мен кийин кошулдум. Менин инимдин баласы 7-класс. Өткөндө үйгө конокко келишкен. Анан спальнага келинчегим кирип калса, полканы ачып карап жатыптыр дейт. Коркуп кетти дейт. Эми мен иниме деле айткан жокмун. Негизи мен кайра Москвага кеткиче мени ата дейт. Чала берип мага телефон алып бериңизчи дейт. Макул деп телефон алып бердим. Кайра чалып, эми мага наушник бар экен, 3000 сомдук деп айтты, болду, эми алып бербейм деп айттым дейт. Же апасы айттырып жатабы, же өзү ошондойбу билбейм. Буюрса 2-декабрда кетип жатам. Арыз жаздым, иштен вакцина албастан кет дейт, албайм дедим дейт. Бирок өзүм күтүп жүргөм, ошол күндө рахмат, кубанычтамын деген экен. Эми ким билет, апасы айттырып атабы, же өзү айтып атабы, же өзү балдардыкын көрүп алып айтып, анан баягы сиздин алып бергениңизге айтсам алып берет экен деп ойлоп калдыбы. Ооба. Балким ал уруу деле эмес, кызыгып, мисалы мен бир адамды билем, бирөөнүн үйүнө келгенде мындай уурдабайт, бирок караганды жакшы көрөт да, шкафтарды ачып. Мындай, анан мен башында таң калчумун, анан кийин көнүп калдым. Мен жакын адам болот да, бирок аныкы уурулук эмес эч кандай да. Болгону кызыгуучу, любопытство го. Саламатсыздарбы? Куткуман кеч эң сонун берүү, жакшы, пайдалуу, маңыздуу, маанилүү тема дептир. Жакшы үй бүлөлүк абалды бөлүшүп кеттиңиз. Жакында мен дагы балабыздын бою өсүп кетип, туугандардан, тааныштардан карап куртка сурадым, беришти, азыр кийип жүрөт. Кышкы куртка даяр деген экен. Сонун. Ооба, эч кандай уурулукка барбай эле ушундай жол менен чечсе болот деген, анткени кээде бар бизде, кээде болбой да калат, колубуздан келбей калат, сатып бере албай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн жардам суроо, эмнеге болбосун. Жакшы, Мирлан дагы рахмат, сиз бизге ушундай СМС жөнөтүп, сиз абалыңызды да, кайсы жерде экениңизди, кандай жүрүп атканыңызды дагы билдирип койгонуңуз үчүн рахмат, угуп атканыңыз үчүн дагы ыраазычылык айтабыз. Албетте бул баланы мындай телефон алып берүү абдан сонун белек кылган экенсиз. Эми жанакындай наушник сөзсүз эле 3000 сомго эмес, менин түшүнүгүм боюнча арзандан баштап 50 сом, баары 50 сомдон деген жерден баштап сатат, ал жерде дагы мындай арзаныраак эле, балким эмне максат менен сөзсүз ошондой наушник тагынса эмне болот, тагынбай арзаныраагын алса эмне болот, эмне себептен ал ошондой кымбат баалуу буюмду сурап атат. Анан албетте бул баланы мен билбейм кимдин колунан келет, азыр түшүндүрүп, тарбиялап айтуу керек да, анткени сиз ошол жерде жүргөнүңүз жөн эле, сиз күн өткөрүп жүргөн жоксуз. Бул чоң эмгек, айлыкты алыш үчүн көп нерседен өтөсүздөр. Ошон үчүн бала да муну мындай чоңоюп аткан бала болсо түшүнүп калганы жакшы да. Ал менен балким сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүңүз болот. Эмнеге менден ушундай наушникти сурап атасың деп, анткени мындай учурда балдарга көп, өзгөчө эркек балдарга наставник керек эмеспи, сейил улуу адам, түшүндүрүп бере турган, туура жолго салган бирөө керек сөз. Ачууга алдырбай, аны жөн эле бир трагедия катары көрсөтпөй, өзүңүздү тынчтандырып, анан башыңыз мындай мээңизде аябай анализ кылып, эмнеге ушундай болуп калды деп, анан өзүңүз даяр болгондо акырын барып эле муну каяктан алдың, эмнеге алдың эле, ким берди, билесиңби, негизи бирөөнүкүн алган болбойт, ал кандай, ал издеп атат, сен деле ушундайыңды, мисалы телефонуң эле жок болуп кетсе кандай абалда калат элең деп сүйлөшүп, анан баланы эмне
кайра калыстыкты орнотуп кайра ордуна, эгер ордуна алып келүүгө мүмкүн нерсе болсо кайра ордуна алып келип, эгер бала аны талкалап сындырып алса кайра сатып берип дегендей, кыскасы бала билиш керек, үйрөтүп. Же болбосо карманный акчаңан бөлүп төлөйсүң деп, мындай кесепетин сезиш керек да, терс кесепеттерин деп ойлоп атам да. Анан жанакындай абал айтып кетти го Мирлан, кирсем бир нерсе алып атыптыр деп, мындай чөчүп кетет сөзсүз. Туура эмес кылып атканын сезген бала, кыз сөзсүз чөчүп өзүн башкача сезип кетет. Ал жактан эмнени алайын дедиң эле, балким ата энеси менен да бир ооз ата энесине айтуу. Дагы бир ой бар эле сен айтканыңа, Сейил, негизи үйгө сен айтып атпайсың, бир таанышым, жакшы таанышым үйгө келип бир нерселерди карай берет дегенде ачып жаап, бул дагы негизи этикага деле туура келбейт. Ошон үчүн бирок аныкы мындай эмеде да, маанайда аябай жакын адамымсыңар да деген маанайда. Эгерде сен ага жол берип атсаң мейли, бирок эми албетте баарына жага бербейт болуш керек бул нерсе. Эгер андан алысыраак адам болсо, балким мен эмне демекмин, бирок ал мындай жегенге эмне бар деп ачкан жакын адамың ушинтип ачып аткан. Өзүн ушундай үйдөгүдөй сезет деп. Мен дагы кичине кезимде дейт келиптир, баягы эжемдердин карандаштарын уурдачу экенмин, өзүм билбейм, бирок кашым боёгон мен келип кеткенден кийин таппай калышчу экен. Азыр айтып калат эже сиңдилер чогулганда. Азыр балдарыбызга ар бирин чарчабай түшүндүрөм эмне туура эмес экенин деп. Биздин туруктуу угарманыбыз го дейм. Сиздин Элмира, менимче биздин сиңдибиз. Жакшы. Мен ойлойм, ар бирөөбүз азыр уккан угармандар ар бирөө эстейт болуш керек. Жок дегенде бир учур, бир жолу болгон, ушундай болуп мен тил уккам, бирөөнүн бирдекесин көтөрүп келгем, сурабай алып келбе деген ата энем ошондо аябай жазалаган жана башка. Мен өзүмдүкүн дагы бир нерсени эстеп кетем. Жаңы жылдын алдында балаты коюлат, анан жанакындай оюнчук, анан конфет илип койчу эмес белек. Анан мен эң кичүүсү мындай үй бүлөдө, анан улуу эжелерим, мен эсимде жок, 4-5 жашта болсом керек, балким андан кичүү, бирок эжелерим айтып бергендей билем да. Апам атам бир жерге айылга конокко кеткенде, могу балатыда баланча конфет илинип турат. Мисалы 15 конфет илинип турат же 10 илинип турат. Ким алганын сен карап тур, бирөө алган болсо биз келгенде айтасың деп, аны тийгенге болбойт эле, анткени ал майрамга даярдалган конфеттерди. Анан эжелерим айтат, сен ошол көрүп туруп ар бирөөсүнүн атынан айтчусуң деп. Анан мени орусча предатель деп, жаман көрүп, саткынсың деп туруп ушундай жаман сөздөр менен. Тиги эжем мынча конфет алды, бул эжем мынча. Анан ооба, бала чак сонун учур эмеспи. Бирок муну байкай жүрүшүбүз керек. Жанакындай эле 3 жаштагы баланын кризис учурунда же мен сиңген учур башталат го. Негативизм. Ошол учурда дагы бирөөнүн буйун көтөрүп келиши мүмкүн, алып алышы мүмкүн. Меники бул топ деп ыйлап бер бул сеники эмес дегенде, жок, меники. Бул негизи нормалдуу реакция. Муну болгону баланы түшүндүрөбүз, үйрөтөбүз. Үйдө ушундай эле топ бар, берип кой, бул сеники эмес деп. Ошондон баштап түшүндүрүп, бирөөнүн буюму бирөөнүкү экенин. Узар эже, эми азыр балдарга көбүрөөк басым койдук, эми чоң киши уурдап атса, биз кантип иштешебиз, анан чоң киши айыгууга мүмкүнбү? Бир аз айта кетпейлиби? Өйдө өспүрүм учурунда башталган болсо, анан ал таш койсо, таштаса, ал менен бирөө иштешсе, анда жакшы. Эгерде чоң эле кишиге дагы өтө берип, анан мурунку эскисин эстеп туруп, анан ошол учурда адатка айланып, муну кылбасам башым ооруйт десе, анда оорураак. Бул жерден эч гарантия бере албайбыз. Сөзсүз ал адам коет дагы, башка эч качан мындай ушунчалык ичинен өзүнөн көз каранды. Өзүнөн көз каранды. Бул нерсени адам өзү менен өзү иштешпейт дегенди да окуп атам. Мындай
романтическая версия өзү менен эч кандай өзүнө жардам бере албайт деп. Мен буга өтө кошулбайм, анткени мындай деле учурлар болсо керек биз укпаган. Мен ошол адатымды койдум дегендер да бар. Бирок мен ойлойм, эми бул аябай улуу адамга, чоң эле адамга аң сезимине да жетпей аткан болсо, анда бул специалистке кайрылуу. Анан ал дагы жардам бере албаса, анда мен ойлойм Кудай эле туура жолго салбаса, анда бул адам ошо ойдон кете берет да. Ооба, адамдын мен ойлойм эң эле биринчи кадамы бул ошол нерсенин туура эмес кылып атканын мойнуна алуу, ошол нерседен арылууга болгон аябай чоң каалоо, жардам суроо жана ошол нерсе анын жан дүйнөсүн талкалап жаткан жүрүм турум экенин дагы аңдап түшүнүп, анан мен иштешем деп белди бекем бууп, жараткан жардам менен жана атайын психологдун же болбосо дагы башка адистин жардамы менен кутулам деген катуу бир талпынып, катуу каалоо, катуу иштешүү болсо, сөзсүз түрдө бул оорудан айыгууга болот деп айтат элем. Үмүт бар, үмүт бар. Бирок биз мисалы аракка берилген адамды же баңгизатка берилген адамды мажбурлап андан бир сыйкырдуу таякчанын жардамы менен арылта албагандай эле, ал өзү ошого карата жек көрүү болбосо жан дүйнөсүндө, мен тажадым, ушундан кутулбасам эмне кылсаңар да мени кутултуп калмына. Керек болсо мени ошондой адамдарды билем, бир бөлмөгө камап коюп чыгарбай койгулачы. Тамак алып келип берип тургула, бир квартирага камагыла, анан мен ошондон арылып ломкам бүткүчөктү камап койгула деген дагы адамдар болгон. Мен аябай сыйлап баа берем да. Демек ал адам чындыгында каалап жатат. Эгер чындыгында бул оорудан деле керек болсо, мени канча бир камап койгулачы, мен оорудагы каалоосун бир жеңги чекти деген сыяктуу, балким билбейм, ушундай бир чараларды да көргөнгө эмнеге болбосун деген ой кетти. Кыскасы, дайым үмүт бар. Адам баласынын кыйын деген адистердин күчү жетпеген жерде Кудайдын күчү жетет. Ошондуктан Кудайдан үмүттөнгөндү койбойлу дечү эле, үмүттөнө берели. Ошентип бизге берилген убакыт дагы тез эле аяктап кеттир. Бизге жазган SMS ээлери үчүн терең ыраазычылык. Мирлан, сиз кайра кетип атканыңыз өкүнүчтүү, декабрда кетем деп үмүттөнөбүз. Биз муну айткандан тажабайбыз. Үй бүлөңүз менен, кызыңыз менен чогуу кетип атасыз деп. Анан мен ошо бүгүн эле түштүк жергесинен келдим. Анан Исфанадан Баткенди көздөй таксиге түшүп калсак, бир келин отуруптур, Москвага учам Баткенден дейт. Анан дароо эле балдарыңыз кайда калды, канча балаңыз бар десем эле, 3 улуу кызым 10 класс, анан 2 эркек бала. Каякта калды десем, ушундай ай дедим. Анан кетип атып айттык, сөзсүз тез арада балдарыңыз күйөөсү тиякта экен. Анан аялдарга аябай кыйын дейт да, же тияктан баласын кыя албайт, тияктан күйөөсүн кыя албай, эки ортодо чайналабыз деп атат да. Анан аныкы да аябай туура. Ошондуктан үй бүлө сураныч тез арада дедим да, балдарыңарды алып кетүүнүн жолун караштырып алып кеткиле, өзгөчө чоңоюп калган кызыңарды ар кимдин колуна таштабагылачы деп. Анткени бизге келип аткан канчалаган айымдарды билебиз, ошондой ата энеси таштап кеткенде ар кандай адамдардын колуна түшүп зордукталган учурлар көп болуп атат. Ошондуктан бир жака иштегени кетип атсаңар, темадан тышкары, бирок сураныч чогуу кеткилечи, чогуу балдарыңардын кооптуулугун ойлоп, силердин берген, мен айттым, ата эне бере турган мээримди эч ким бере албайт, алып кетиңиз тезирээк деп ушу түшүп атып да айттык кайра. Ошол Мирлан, сизге дагы деле айтабыз. Балким тажатып жибердик, бирок үй бүлөңөрдү көрбөсөк дагы үй бүлөңөргө аябай сызданып, балдарыңарды да жакшы көрөбүз, билбейм. Кызым бар десек эле, анан экинчисин билбейм күтүп атышабы жокпу. Анда коштошолу кандай гана жаман адат болбосун, эгер адам кааласа, жаратуучунун жардамы менен ал нерседен арылат. Силер менен Ашар уктуруусунда психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Маматова болдук. Буюрса кийинки бейшембиге чейин аман эсен болуңуздар, оорубаңыздар, жүрөгүңүздөрдө дайым тынчтык болсун.